Саламатсыздарбы, менин атым Айпери. Бизон шоу викторина. Бул биз сиздерге 5 суроо беребиз. 5 суроого тең туура жооп берсеңиздер 500 сом утуп алуу мүмкүнчүлүгүңөр бар. Жана ошондой эле бир суроого жардам бере алам. Ал 50/50 варианттардын ичинен 2 вариант алып салам. Эми сиздер менен таанышып алсак, өзүңүздөр тааныштыра кетсеңиздер. Менин атым Динара, Аксыдан болобуз, Чал Абадтан. Сиздин атыңыз? Жумагүл. Динара, Жумагүл эже, сиздер менен таанышканыбызга абдан кубанычтабыз. Анда эмесе оюндун шарттары түшүнүктүү болсо баштайлы. Жаңы жыл боюнча суроолор болот, Анан жаңы жыл боюнча биринчи сурообуз: жаңы жыл күнү салтка айланып калган дасторконго коюлуучу даам, салат кайсыл? Сиздер үй кожойкесиздер, билет болушуңуздар керек. Даам кое турчу нерселер көп да аябай. Аз көбүнчө оливье салат жасайбыз. Жандай шуба деген салаттарыбыз бар. Негизинен салтка колхозница салаттарыбыз бар. Сиз салаттарды түрлөп жасайт окшойсуз, баардыгын санап берип атасыз. Негизинен салтка айланып калганы кайсы? Мен варианттарын окуйн, анан ошонун ичинен туурасын айтсаңыздар. Асы оливье, Б цезарь, В огород жана Гсы кышкы салаттар. Оливье. Оливье, сиз да кошуласызбы? Цезарь. Цезарь деп ойлойсузбу? Кышында, жаңы жылда баардык үй бүлөдө цезарь жасалат деп ойлойсузбу? Ошентип ойлойм. Сиз оливье деп ойлоп атасыз. Эми экөөңүздөр кеңешиңиздер дагы бир жооп берсеңиздер, Сен айтор. Оливье деп ойлойм. Бул акыркы жообуңуздар, оливье. Жоопту кабыл алайын, Негизинен туура жооп бердиңиз. Сиз башынан эле жаңы жыл күнү албетте ар бир үй бүлөдө оливье салаты жасалат, Азаматсыздар, экинчи суроого өтөлү. Жаңы жылдын өзгөрүлгүс атрибуту катары эсептелинип калган кино тасма кайсыл? Асы Апамды издеп, Бсы Один дома, В Снеговик, Г Сыйкырдуу Рождество. Один дома. Один доманы көргөнсүзбү? Ооба. Канча жолу көргөнсүз? Ар жаңы жыл сайын. Быйыл дагы көрдүңүзбү? Быйыл көрдүк. Эми көрөсүз, Ошол деп ишенип атасыз. Ошого деп ойлойм, көбүнчө ошого. Сиздин жообуңуз? Один дома. Кошуласыз, ишенип атасыз. Сиз да көргөнсүз. Негизи бул суроону баары эле билип атса керек, Ушу Один домада эми алып баруучу деле узатпай эле бат-баттан айтпайбы, Негизинен туура жооп бердиңиздер, азаматсыздар. Бул Один дома тасмасы жыл сайын салтка айланып калган атрибут катары эсептелинет. Кийинки үчүнчү суроо. Жакшылап ойлонуп жооп бердиңиздер. Азыр 2 суроого туура жооп берипсиздер. Капчыгыңыздарда 200 сом бар, 200 сом утуп алдыңыздар. Эми мындан аркы 3 суроого да туура жооп бергенге аракет кылсаңыздар 500 сом утуп аласыздар, Үчүнчү сурообуз: Санта Клаустун канча бугусу бар? 2, жок 4 бугусу бар. Сиздин оюңуз? Точно не знаю. Мен варианттарын айтайын, анда эмесе. Асы 7, Бсы 4, Всы 8, Гсы 1. 4 бугусу бар. Жакшылап ойлонуңуздар. Бул туура эмес болуп калышы мүмкүн. 8 бугусу бар. Ошентип ойлойсуз, Сизче? Кошулам. Кошуласыз. Точно кошуламы? Туура жооп бербей калса, анан сен жана туура эмес жооп берип койдуң дебейсизби? Кантпайм. Дебейсиз. Дебейм. Мен жоопту кабыл ала берейинби же да ойлонуп көрөсүздөрбү? Кабыл ала бериңиз. Кабыл алдым. Туура жооп 4 эмес, албетте 8 бугусу бар. Сиздер туура жооп бердиңиздер, азаматсыздар. Кийинки суроого өтөйүн. Кайсыл мамлекетте жаңы жылга кирердин алдында эски буюмдарды ыргытып салуу салты бар? Асы Италия, Бсы Кыргызстан, В Россия, Г АКШ. Кайсыл мамлекетте бар деп ойлоп атасыздар? Россияда. Россия. Сиз дагы? Ооба. Эмне себептен? Эми Россияда да ушундай го. Көбүнчө жаңы жылдын астында жаңы буюмдарды алып киришип ошентишет экен, эскилерин чыгарышып. Ошондуктан. Акыркы жообуңуздар, ойлонуңуздар. Россия. 50/50 жеңилдетилген сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр бар, ошону колдонсоңуздар да болот. Эскертип коеюн. Россия. Аны колдонбойсуңар, 50/50-нү. Ошол эле деп ойлойм. Россия деп эле ойлойсуздар, Кеңешип көрүңүздөр өкүңөр же бул акыркы жообуңуздарбы? Акыркы жооп. Россия. Кабыл алайын. Өкүнбөйсүздөр.
Жок. 200 сом утуп калдык. Ошондо туура жооп берсек дебейсиздер. Жок. Анда эмесе мен сиздердин айтууңуздар боюнча жоопту кабыл алдым. Сиздер Россия мамлекет деп жооп бердиңиздер. Тилекке каршы ушул жактан биз оюнду жыйынтыктайбыз. Бул жаңы жыл алдында эски буюмдарды ыргытуу салты Россияда эмес, Италияда бар. Биз оюндун соңуна келип калды. Эми бирок ошентсе дагы капа болбоңуздар, кайгырбаңыздар. Сиздер 200 сом утуп алдыңыздар, 500 сом утпасаңыздар дагы. Бирок мындан ары ошол эски буюмдарды ыргытуу салты Италияда бар экенин эстеп каласыздар эми. Сиздерден биздин медиа портал Бизонго 1-2 ооз сөз болсун. Эми ушу баарыбызга тынччылык, ушул жаңы келе жаткан жылыбыз аманчылык болсун. Кыргыз элибиз тынч болсун. Азыркы оорудан баарыбыз эме бололу. Ошо баарыбыз тынч бололу. Жаңы жылыңыздар менен чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат биздин оюнубузга катышып бергениңиздер үчүн. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен бул 200 сом сиздердики. 200 сомду кайда жана эмнеге коротосуздар эми? Билбейм эме, эмне кылабыз. Чай ичесиздерби? Белек аласыздарбы? Ошентебиз го, чай ичебиз го дейм. Анда эмесе чайыңыздар таттуу болсун. Чоң Рахмат. ийгилик каалайбыз. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Негизи мен жаңы жылга анчайын деле маани бере бербейм. Эми үй бүлө менен чогуу отуруп майрамдап койгонго, жакшы бир көз ирмем калтырганга бир себеп десем болот да, бирок анчайын деле маани берем. Жаңы жыл дегенде мага алгач эле балаты менен мандариндер эске келет. Анан албетте үй бүлөнүн бир өзгөчө атмосферасы. Бир жылдык жыйынтык. Эң сонун кыска жана нуска. Анда эмесе биз суроолорду баштайлы. Мен силерге суроону окуйм. Үчөөңөр кеңешип, кептешип, кескен бармак оорубайт дейт. Анан бир жоопту, туура жоопту өзүңөр кайсыны туура деп эсептесеңер, ошону айтасыңар, Даярсыңарбы? Баштайлыбы? Ооба. Даярбыз. Анда эмесе биринчи суроо. Жаңы жыл күнү салтка айланып калган дастарконго коюлуучу даам, салат. Оливье. Мен варианттарын окуймбу же ушул эле жооп мененби? Варианттарды. Асы оливье, Б цезарь, В огород, Г кышкы салаттар. Оливье. Жигиттер айымга ишенип атат окшойбуз да? Жок, оливье экенин билем, себеп дегенде апам жыл сайын оливье жасайт. Дал ошондой. Анда эмесе мен жоопту кабыл алайын. Албетте бул оливье салаты. Туура жооп бериңер, азаматсыңар. Экинчи суроо. Жаңы жылдын өзгөрүлгүс атрибуту катары эсептелген тасма кино кайсыл? Один дома. Жок, эме го дейм. Жанакы Жалгыз. Үйдө жалгыз. жок, орустардын фильми болуш керек, жанакы Ирония судьбы. Ирония судьбы. Жок. Один дома го мен үчүн. Варианттарын көрсөк болот. Албетте мен анда варианттарын окуйун. Апамды издеп, Б один дома, В снеговик, Г сыйкырдуу Рождество. Один дома. Один дома. Один доманы көргөнсүңөр да барыңар. Ооба, жылына ал кичинекей карман ошо бойдон эле бизге кичинекей бойдон эле калып калып керек. Кевин боюнча эле калып калып керек. Ошону канча жолу көргөнсүңөр? Жыл сайын салттык кино. Ооба, жыл сайын кайталап көрө бересиңер. 10 жылдан ашык көрдүк окшойт. Кайра көргөн сайын жада. Быйыл да көрдүңөрбү? Эми көрөбүз. Абдан сонун. Туура, албетте бул Один дома киносу. Ошентип силер 200 сом утуп алдыңар, капчыгыңарда азыр 200 сом бар. Кийинки суроолорго да туура жооп берсеңер 500 сомго чейин жетүүгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. Анда эмесе туура жооп бергенге аракет кылгыла. Мен 3-чү суроону окуйм. Үчүнчүсү кичине оор. Ушул суроодон көпчүлүк биздин бүгүнкү оюндун катышуучулары утулуп кулап калып атышат. Андыктан жакшылап ойлонуп жооп бериңиздер. Үчүнчүсү, Санта Клаустун канча бугусу бар? Бугусунун саны канча? Мен варианттарын окуйм, Ойлонуп калдыңыздар. Асы 7, Бсы 4, Всы 8, Гсы 1. 7. 7. Үчтөн алдына бирөө чыгат. Жол баштоочу жана 3 жандоочусу болот. Жакшылап ойлонуңуздар. Мен бул суроонун жообун кабыл алайын же ойлонгонго? Кабыл алабыз. 4 бүжө. Жок. Санта 7 менимче. 7.
Кийин өкүнүп калбайсыңар, Элүүнү ушул жерден колдонбойлукпу? Колдонсоңор да болот, ооба, шансыңар бар. Элүүнү ушул жерден колдонбойлукпу? Жетти менимче. Элүүнү колдонолук, Чоң тең чогуу кеңешип, чогуу Элүүнү колдонолук, ушул жерден. колдоносуздар, Анда эмесе мен 2 вариантты алып салам. Бул жакта Санта Клаустун канча бугусу бар десем, сиздер 7 деп ойлоп атасыздар, Анан мен варианттан алып салайын 7-ни. Жана Б'ны алып салайын 4-тү. Ошондо бизде 8 менен 1 бугу калат. Кайсынысы болушу мүмкүн? Санта Клаустун бир эле бугусу бар. Санта Клаустун Аязат Дед Мороздун 7 бугусу же 8 бугусу болчу. Санта Клаустун бир эле бугусу бар. Бирге токтолдук. Мырзаларга ишенип. Нурайым айым, мырзаларга ишенип атасыз. Санта Клаустун бир эле бугусу. Бир эле бугусу бар. Бирге токтолдук. Токтолдуңар. Бул акыркы жооп. Өкүнбөйсүңөр. 200 ганасын унутуп калсаңар деле. Кайылыбыз. Анда эмесе мен силердин жообуңарды кабыл алайын, Ооба. Жок, менимче 8. Жок, бир. Көпчүлүк Макул, бир дейт. Мырзалар бир дейт, макул. Анда эмесе мен силердин жообуңарды кабыл алдым. Тилекке каршы силердин жообуңар туура эмес. Башкысы жегишип. Мен силерди мен аягына чейин чогуу ойногум келген. Тилекке каршы Санта Клаустун 8 бугусу бар. Бизон KG негизи жаш болсо дагы аябай жакшы мыкты программаларды алып чыгып атасыңар. Ошол эле убакта кыска аралыктын ичинде өзүңөргө аябай чоң аудиторияны, көп көрүүчүнү топтой алдыңар. Мындан ары дагы ишиңерге ийгиликтерди каалайм. Эң башкысы ар дайым эл тарапта болушуңар тилектешим. Бизон медиага жаңы жылда да көптөгөн чыгармачылык ийгиликтерди жана ошондой эле бийиктиктерди каалайм. Бизон медиа ар дайым чындык менен бирге болуңуздар. Качан чындык менен болсоңуздар, эл сиздер менен болот. Чоң рахмат, айтканыңар келсин. Силер азаматсыңар. Кантсе да 200 сом утуп алдыңар. Бул 200 сом силердики. 200 сомду эмнеге коротосуңар, ошону айтып койсоңор. Чай ичебиз азырча болот. Утушубузду майрамдап, катышуубузду майрамдап 200 сомго чай ичебиз. Эң сонун жаңы жылыңар менен жаңы жылды жакшы тозгула, окууларыңарга, иштериңерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик.